Ала Тоосунун даамы, мекендин даамы. Анан мен ойлойм, сиз жана кыргыз диаспораларга барганда мисалы буну таможнядан да алып өтсө болот. Бул кайра иштетилген да. Мисалы этти, чучукту алып өтүш кыйын. Буну болот. Анан бул өзү да даам укмуш. Мен даамдап көргөм. Болгону көпкө чейин тушут этиш керек. Анан эң кызыгы булардын рецеби боюнча, көчмөндөрдүн рецеби боюнча канчалык көп турса ошончолук даамына кирет экен. Бул жасоочулардын эси өзү айтканда. Анан действительно ачыгын айтайын, неме тамшансаңыздар, тамшаныңыздар, даамы укмуш дейм. Буну жегенден кийин берки этти жегим келбей калат. Анан мен ойлойм, биздин тоолор 94% деп атпайлы. Анан мисалы мал барбаган жерде топостор жүрө алат да. Эгер топосторду көбөйтсөк, менин оюмча тиги башкалардын мраморный этине караганда биздин тоонун топостун эти, аборигендик жылкынын эти, башка аборигендик малдын эти көбөйсө, менин оюмча бул укмуш да. Ошон үчүн сиздер даам тартып, анан кийин мен ойлойм, диаспораларга программа менен барганда ошол мекендин даамын сагынган кыргыздарга буну алып барсаңыз, тамак жасаганда ишенесизби? Неме жыты да чыгат да. Жыты укмуш чыгат, анан кийин тоо жыттанат. Анан менин оюмча буну өндүргөн биофермерлердин баягы кирешесине да жардам болот. Кыргыздын туризмге бренди, анан мондай маданияттуу ишке мамиле кылып кайра иштеткенге да бир өзгөчө көңүл бурулат беле. Анан эң негизгиси органиканын бренди көңүл, өкмөт көңүл буруп ушундай бир иш болобу деген ниет менен да.